Салам достор, назарыңыздарда Халва шоу теледолбору жана алпарушусу мен Сезим Имамадыева. Учурда чыгарышыбызда өзгөчө инсандар келип отурат. Байкасаңыздар, балким биздин финалисттерибиздин бири дагы келип калды деп айта аламын. Анткени буга чейин дагы Айпери айым, кош келиңиз. Биз менен чыгарыштарда болуп калгансыз. Бирок бүгүн Айпери айымыбыз жалпы команда менен келди. Анан өзгөчө команда менен десек болот. Анткени ишкер айымыбыз жөн гана үйдө отурбастан байкасаңыздар көп жеке бизнес менен алып кетип, учурда Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзүндө популярдуу ушундай өзгөчө бизнестин деңгээлинде деп айта аламын. Дал ушул бизнес эмне десеңиздер, албетте бул гендер пати уюштуруу боюнча. Анткени учурда байкасак дүйнө жүзүндө гендер пати дегеле балким телекөрүүчүлөрдүн арасында бул эмне десеңиздер, бул болочок ата-энелер өзүнүн ушул баласынын, келечектеги баласынын жынысын жарыялоо кечеси деп айта алабыз. Жана учурда Кыргызстанда дагы дал ушул иш-чаралар, кечелер аябай популярдуу болуп кетти. Жана дал ушул команданы биз бул жакка чакырып, бардык суроолорубузга жооп алалы деп ойлоп жатамын. Келиңиздер дал ушул команда менен учурда таанышып алалы. Бирок ага чейин айта кетчү нерсе, Халва шоу теледолборунун алкагында команда жалпысынан экиге бөлүнүп туруп, бири-бири менен мелдешмекчи. Өз-өзүнчө командаларды тааныштырып кетели. Менин оң тарабымда бүгүн Айпери Кудайбергенова, компаниянын негиздөөчүсү жана жетекчиси, жана командалаш катары Мадина Талантбек кызы, сатуу бөлүмүнүн менеджери. Кош келиңиздер, тең тайлашуучулар, колдоп коюңуздар келиңиздер. Албетте Айпери айым, буга чейин сиздин бир нече бизнестериңиз бар экенин билгенмин, бирок алдыда сөз түрдө биз гендер пати жана декор пати тууралуу сөз курмакчыбыз. Гендер пати тууралуу мага аябай кызыктуу болуп жатат. Анткени чындыгында дегеле компания тууралуу айта кетиңизчи. Түзүлгөнүнө канча убакыт болду? Командада канча адам бар? Дегеле ушундай компанияны түзүү үчүн канча адам керек деген? Негизи түзүлгөнүнө 2 жылдан ашып калды кичине. Уулум 2 жаш 3 ай болду. Ошо төрөлгөндөн баштап ушу идея жаралып, ошол идеяны ишке алып келип атабыз. Анан азыр биздин командада 6 киши, мындан тышкары да бир кызыбыз бар, ал постто калды дегендей. Заказдар болуп калса, анткени гендер патини бир убакта эле азыр билгиз келет деп башташат экен ата-энелер, УЗИден конверт эле алгандачы, ошон үчүн ал калды. Андан тышкары СММ специалистибиз бар. Анан негизи айтканда бир четинен ойлосоң жеңил деп ойлосоң болот, бирок аябай мындай ответственный жумушта. Ошондой сиз айткандай эле уулбу же кызбы алмаштыра албай, дайыма мындай настроение турабыз да. Алмаштырган учур болду беле? Айтсам болгон. Андай негизи болгон. Эми аны болсо биз иштеп, азыр ошондой ошибкаларды кылбаганга аябай аракет кылып бир система түзүп алдык да. Андан бери буюрса боло элек, түтү болбосун кыздар. Бул бизге аябай жаман бир нерсе. Байкасаңыз, баарыбыз адамбыз да, баарыбыз ката кетиребиз. Ошол себептен сурап турам. Анан бизнесдагы албетте мыкты компания болуш үчүн канча деген каталарды кетиресиң. Жана айтып кеттиңиз, учурдагы балам төрөлгөндөн кийин анан уюштуруп калдым. Өзүңүз гендер пати уюштурдуңуз беле? Ооба, ошо сиңдим Россияда жүрүп, анан ушундай өткөрдүм, сен да кылбайсың деп атпайбы, боюмда бар. Анан кылып көрөйүнчү, балким бул акыркы боюмда болгону деп, анан ошо өзүм эле уюштурдум, кыздар аркылуу уюштуруп, аябай бир сонун эмоциялар болду. Бир айдай, наверное, бетимен күлкү кетпей, сүйүнүчтүү жүрүп, кош бойлуу келиндерди көрсөм, гендер пати өткөрөлү деп улам бирөөнө жабышып, анан ошондон кийин идея келди дагы, ушундай сөзсүз кылыш керек экен, аябай сонун эмоциялар болот экен депчи. Жакшы, жообуңузга рахмат. Эбесе Мадина айым, сизге дагы албетте суроо заткым келип жатат. Сатуу бөлүмүнүн менеджери катары конкуренция тууралуу сурагым келип жатат. Айта кетиңизчи, Кыргызстанда албетте конкуренция тууралуу, Бишкек калаасында конкуренция канчалык ушу кызуу жүрүп жатат? Азыр көп эле гендер патилер чыгып баштады. Биринчи бул Айпери айым ачкандан кийин көрүп уже конкуренттер көбөйө баштады. Азыркы учурда 3 аябай биз менен чогуу келаткан эле. Бирок биз биринчибиз. Немебиз бар? Конкуренттерибиз бар. Айта кетиңизчи, телекөрүүчүлөргө сөзсүз түрдө жакшы, мыкты гендер пати уюштуруу уюмун тандаш үчүн дегеле башкалардан кантип айырмаласа болот? Биринчи кезекте эмнени байкаш керек? Биринчи кезекте эле немеге барат го, сүйлөшкөнгө. Собеседование барганда ким аны принимать этип атса, ошол жерден эле сүйлөшкөнү билинет. Например, мен мисалы бул гендер патиге келип атканда биринчи эле сүйлөшкөндө бир сөзүнөн эле жаап калып, ошойдон типа калам ушакта деп чечкем да. Дароо эле жан дүйнөңүз менен сезилет экен. Адамга өзүнө сезилет. Чоң рахмат. Эмесе Айпери, Мадина айымдар бүгүн бир командада болосуздар, жана команданын аталышы менен бөлүшүп кетиңиздер.
Хлопушки. Дароо, бирдей айтышты десек болот. Хлопушки, телекөрүүчүлөргө айтып кетиңиздер, эмнени билдирет? Хлопушка бул болсо эң самый жөнөкөй метод баланын жынысын билгенгечи. Ал арзан турат, бирок аябай эффективный да. Негизи кээ бирөө ойлойт гендер пати өткөрсөм да аябай көп акча коротуш керек депчи. Вертолет керек деп. Вертолет керек, анан тиги бул керек деп, бирок андай эмес. Негизи бул эмоцияны алчу да. Анан ошо хлопушка эң жөнөкөй кооз көрүнгөн нерсе. Биз ошондуктан ошону тандадык. Эмес хлопушки командасы менен биз учурда таанышып алдык. Кезекте болсо тең тайлашуучуларга берели. Сол тарабында бүгүн Саида Мавлянова, компаниянын тең негиздөөчүсү жана Жылдыз Казакулова, декорация жасалгылоо бөлүмүнүн башчысы. Кезек сиздерде. Кол чабабыз. Саидайым, сизге суроо заткым келип жатат. Учурда буга чейин мен 100 жолу айттым окшойт, гендер пати актуалдуу, популярдуу болуп жатат жана интернет тармагында дагы ар кандай видеолор бар. Кээ бир учурларда эгерде ата-энелер кызды каалап жатса, эркек болуп калса, капаланганда видеолор аябай актуалдуу болуп жатат. Айта кетиңизчи, деги эле мындай учурларга туш болдуңуздар беле? Ооба болот, бирок көп эмес. Негизи биздин Кыргызстанда эркектер деле, аялдар деле мындай как толеранттуураак экен да, башка өлкөлөргө караганда. Кыз болсо деле, эркек болсо деле мындай ооба сүйүнүп коюшат. Если действительно 4 кыздан кийин уул болуп же 3 эркектен кийин кыз болуп, ошондо да, вот действительно такие классные эмоции, ошон үчүн действительно нужно это, да, проводить. А сиз бул компанияга кантип туш болуп калдыңыз? Кантип иштешип калдыңыз Айпери айым менен? Она виновата деп. Айпери айым мени чакырды. Биз Айпери менен одноклассницы да. Көп чейин чакырып аткан. Мен балдарым бар үчүн не могла, но в конце концов я увидела, что гендер патинин бизнес аркылуу аябай потенциал аябай көп экен, и действительно это такие эмоции, которые должна испытать каждая беременная женщина, это неописуемое, мы всем советуем, и поэтому вот так я втянулась и не жалею. Очень классный проект. Эң сонун. Жоңузга рахмат. Жылдыз айым, албетте учурда өзгөчө ушул гендер патидерден тышкары ар бир тойдо, ар бир ресторандарда биз декорацияны байкай алабыз деп айта аламын. Декорация ушул учурда дагы аябай актуалдуу болуп жатат жана кардарлар Кыргызстанда айта кетиңизчи, канчалык деңгээлде декорацияларга жасалууларга көңүл буруп жатышат? Азыр убакыт өткөн сайын көбү декорациясыз жок, той өткөрбөй калдыш керек да. Анан эми декорация это керектүү нерсе да тойдочу. Анан азыр декорацияга мурун если кичинекей бюджет колдонсо, азыр бара уже ага дагы көбүрөөк бюджет бөлүнүп атат да. Ошо байкалып атат. Анан обязательно декорация это же атмосфера дегендейчи, праздников. Ошо биз декорация деген сөздүн алкагында сиздер дал эмнелерди жасагалайсыздар? Бөлүшүп кетиңиз. Биз эми гендер пати боюнча шариктер менен чоң эмелерди кылабыз. Аркаларды жасайсыздар десек болот. Аркаларды, фотозоналарды жасайсыздарбы? Фотозонанын түрлөрү бар. Иши болушунча кооздогонго аракет кылабыз да. Жентек той, кошо той, сүнөт той болсо дагы, 40 күн болсо дагы, андан тышкары өзгөчө үйлөнүү тойлордо сөзсүз декорация колдонулат. Да, биз азыр Все начинается с девичника, да? Девичник, потом той, потом кыз узатуу, гендер пати, да, кыз узатуу, да, и дальше больше уже. Кыргыздар тойлорду канча жакшы көрөт, деп айта аламын. Эң сонун, эң негизгиси бул сиздерге жакшы эмоцияларды алып келгендигин мен сезип жатамын. Ошол себептен ыраазычылык. Жана айтып кетиңиздер, сиздердин тарабыңызда команданын аталышы кандай болот? Бул жак хлопушка. салют. Салют. Салюттар менен көп адамдар дагы биле алат, ошондо. Да. Дневной салют деген бар. Аябай эффектный, можно сказать, до самолета, да, один из самых эффектных способов. Жарылганда тем эле, можно сказать, дух захватывает, да. Огнетушительчи канчанчы орунда турат? Ага чейинчи, Үчүнчү, да, наверное. Үчүнчү. Биринчи орунда салют десек болот, Самолет, салют, огнетушители, и потом шар.
самолет тууралуу да айтып кеттик. Самолет менен кылабызбы? Балким заказ. Самолет менен кылабыз, бирок баасы кымбатыраак болуп атат. Бизден бир ошо аягына чейин ошо самолетко токтогон киши жок болуп атат да. Пока андай деңгээлге негизи байкасак болот. Биз 2 жыл мурун баштаганда мындай кичинекей бир реквизит менен баштачу, анан жыл өткөн сайын мындай гендер пати майрамы мындай пышнее, чоңураак болуп атат да. Буюрса жакында самолетко да жетет экенбиз. Эң сонун чоң рахмат, барыңыздар менен таанышып алдык. Эми оюнду баштаганга да убакыт келди. Анткени мен учурда биздин коноктор менен талкуулап, баарлашып, анан эмнеге мен биринчи баламды ошо төрөлгүчө гендер патини уюштурган жокмун деп ойлоп жатам. Бирок балким болочокто, келечекте сөзсүз түрдө экинчи бала менен дагы сиздерге келмекчимин. Эң сонун жакшы ушундай маек курганыңыздарга чоң ыраазычылык. Азыр болсо келиңиздер, биринчи оюнубузду баштайлы анда. Биринчи оюнубуз суроо жооп деп аталат. Бул оюндун эрежеси төмөнкүдөй. 90 секундада ар бир оюнчуга командадан бирден биз оюнчуга эң көп суроолорго жооп беребиз жана эң негизгиси ал жооптор кайталанбашы керек. Эгерде жооптор тамашалуу болсо мындан дагы сонун болот. Жана айта кетели, ким көбүрөөк максималдуу түрдө суроолорго жооп берсе, ошол команда бир халва балга ээ болмокчу. Ошондо кимден баштайбыз? Салюттарданбы же хлопушкаларданбы? Чикарца. Чикилдешели. Салютка берели. Даярсыздар, хлопушкалар салюттарды түртүп койду, эми макул болуп калышышты. Даярбыз, бир командадан бир оюнчу жооп берсе болот. Жооп берсе болот, жардам берсе болот экинчи адам. Ким жооп берет ошондо? Мен жооп берем. Макул. Жылдыз айым, даярсызбы? Даярмын. Сизде 90 секунда убакыт бар, убакыт кетти. Ачып кеткен кымызды ичсе эмне болот? Мас болот. Эчкилерге мүйүз эмне үчүн керек? Сүзөт. Таксист үчүн эң жакшы унаа? Машина өзүнө фит. Жээкте эмне кылуу керек? Жээкте эмне кылуу керек? Сүйлөш керек. Скутерлерди ким ойлоп тапкан? Американцы. Ысык көлдө канча литр суу бар? Билбейм. Султан Сулеймандын эң жакшы көргөн тамагы? Лагман. Баары уктап жатканда балдар эмне кылышат? Ойношот. Конфетти ким ойлоп тапкан? Французы. Таракандар эртең мененки тамакка эмне жегенди жакшы көрүшөт? Эмне жегенди жакшы көрүшөт? Эртең мененки тамактан? Бузулуп кеткен тамакты. Бамбук кантип өсөт? Бамбук өйдө өсөт. Базарда эмне кылуу мүмкүн эмес? Укташ. Прокурор эмнени кыялданат? Иштебегенди. Күн эмне үчүн ысык? Ал үчүн эмне үчүн? Ошон үчүн ысык. Шаурмада канча эт бар? 20. Кеңседе ким жашайт? Офисте? Офисте ким жашайт? Вахтер. Гондурастын падышасынын аты кандай? Бирдеме да. Убакыт бүттү. Азаматсыздар, колдоп коелу. Бул башталыш гана деп айта аламын. Сиздин жакшы көргөн тамагыңыз барбы? Жок, мындай прям мен непривередливый да. Непривередливый, балким француз ашканасы, Италия. Француздук деп койчу. Француздарды жакшы көрөсүз? Же кыргыз улуттук ашканан жакшы көрөсүз? Деле жагат. Баары жагат. Бирок Султан Сулейманов флагман жакшы көрөт экен. Эң жакшы кезекти келиңиздер, дароо эле хлопушкаларга берели. Ким жооп берет? Мен жооп берип көрөйүн. Айпери айым. Эмесе 90 секунда убакыт кетти. Ашканада компотту ким даярдайт? Ашпозчу. Ашпозчу да. Подгузникти эмне алмаштыра алат? Энеси. Кулактарга эмне тагышат? Сөйкө. Эң узун канаттуу кайсы? Страусты коймо. Президентти кантип жагуу керек президентке? Взятку надо дать. Цирк кайда баратат? Цирк по миру гуляет. Китепканада эмне кылуу керек? Окуш керек. Интернетти ким ойлоп тапкан? Американцы да. Вантусту кайдан сатып алсам болот? Базардан го, наверное. Варикоздон кантип арылууга болот? Правильный образ жизни надо вести. Кыргыздын эң кыйын тамагы кайсы?
5 бармак деп саналат го. Боорду кайдан сатып алсам болот? Базардан, мясной лавка. Кайталанбайбыз. Маган дүкөндөн анда. Эмне үчүн аялдар юбка кийишет? аял Жээкте ким жалаңач эс алып жатат? Бир орус киши. Сыр деген эмне? Тамак. Боло берет. Сиздин сүйүктүү каратэчиңиз ким? Джеки Чан. Дүйшөмбү күнү ким эс алат? Мен. Мечтаю. Сиз жактырбаган майрамыңыз кайсыл? Жок, баарын эле жактырам. Пипидрастра деген эмне? Дары болушун го. Болот. Жок, биздин суроолорубуз бүттү. Пипидрастра деген эмне деген дары болушу мүмкүн деп ойлоп кетти. Саида же билет окшойт. Бул эмне? Чаң сүрткөн щетка. Пипидрастра деген көпчүлүк учурларда Америка жаатында көп колдонуп коет го. Футбол башталарда чирлидерлер чыгат колдорунда. Дал ушул нерсе. Бирок байкасаңыздар, мага эң аябай катуу жаккан ушундай жооптордун бири президентке кантип жагыш үчүн баардыгыбыз эми билип алдык деп айтам. Ал тууралуу биз талкуулабай эле коелу. Дароо эле келиңиздер, суроо жооп оюнубузду жыйынтыктайлы. Биринчиден болуп бул оюнду учурда Салют командасы оюнду ачып берип, 17 суроого жооп узатканга жетиштиңиздер. Жакшы жыйынты. Тең тайлашуучуларга кезекти берели. Тең тайлашуучулар хлопушкалар болсо, бүгүн 19 суроого жооп узатты. Учурда 1-0 алдыда хлопушки командасы келе жатат, бирок бул башталыш гана деп айта аламын. Келиңиздер кийинки оюнубузга өтөлү. Кийинки оюнубуз Учурдагы оюнубуз Алуу сен кайдасың деп аталат. Бул оюнда командада бири экинчисинен Алуу сен кайдасың деген суроону узатат. Экинчиси болсо биздин экранда пайда болгон локацияларды атабастан түшүндүрүп берүү керек. Бул оюнда ар бир командага 90 секунд убакыт берилет. Жана байкасаңыздар, түшүндүрүп жаткан адамдарга мен айта кетейин, эгерде түшүндүрүү аябай эле созулуп кетсе, сиздер кийинкиге өтсөңүздөр болот. Бирок бардык биздин сөздөрдүн дагы өз саны бар экендигин унутпаңыздар. Бул деген бул сөздү сен таппай калдың да деген болбойт да, анткени кайрадан балким ошол сөзгө кайтып келишиңиздер мүмкүн. Түшүнүктүү, Бул оюнду биринчиден болуп учурда хлопушкалар баштап бермекчи. Даярбызбы? Даярбыз. Даяр болсоңуздар, анда кеттик. Алуу сен кайдасың? немеде кантка жетпеген жер. Токмокпу? Жок, андан Лебединовка. бербейт. Жок. Кеттик следующий энди. Алуу сен кайдасың? Бурулуш. Перекрестокто. Азамат. Алуу сен кайдасың? Тамакты жейбиз го, сатып алып. Кафеге. Жок, Магазиндин магазиндин ичинде салынат. Контейнер. Алуу сен кайдасың? Машина май куюп атам. Заправка. Кайдасың? Алуу сен кайдасың? Бир нерсе конфет алып атам. Базардасың? Жок. Дүкөндөсүң? Магазиндесиң? Ошонун эмеси магазин. Кондитерская? Жок. Глобус, алма. Маркетте. Гипермаркет. Калаунат. Алуу сен кайдасың? Сүзүп атам. Көлдөсүң? Жок, Судасың? Бассейндесиң? Алуу сен кайдасың? Неме өйдө чыгып бартам, экинчи этажга. Лестницадасың? Ошол окшош. Эскалатордасың? Жок, Лифт? Алуу сен кайдасың? кымыз ичип атам. Жайлоодосуң? Алуу сен кайдасың? Неме деле? Бүгүн мага выходной. Эс алуудасыңбы? Үйдөсүң? Алуу сен кайдасың? Жумуртка тууган жер. Алуу сен кайдасың? Вакыт бүттү. Эң эле сонун түшүндүрмө, алуу сен кайдасың, мен немеде эле деген жооп жатты да, анткени чындыгында бардык эле ушундай да, үйдөбүз деп айтканды унутуп калсаң, мен баягы эле жерден эс алып атам да дегенде. Дароо эле байланыш аябай күчтүү окшойт, жана токкандан түшүндүрмөсү аябай жакшы деп айта алам. Сонун түшүндүрмө, келиңиздер. Жакшы бул оюндун старты алынды окшойт. Азыр кийинки команда кантип өзүн көргөзөт экенин көрүп алалы. Кезек учурда Салют командасына берилет. Кезекти биз учурда Салют командасына бермекчибиз. Даярбызбы? Даярбыз. 1,5 мүнөт убакыт бар сиздерде. Убакыт кетти. Алуу сен кайдасың? Кеминге жетпеген жер. Ал жакта самолет бар. Токмок. Ооба. Сурап коңуз. Алуу сен кайдасың?
Бир древний жер да? Каласаңыз кийинки сөзгө. Следующий. Ал сен кайдасың? Автобус токтогон жерде. Остановка. Сейчас. Аялдама. Ал сен кайдасың? Жемиштерди сатып алганы. Ал сен кайдасың? Алтын чыккан жерде. Компания. Кыргыз алтын. Жок. Макмал. Голландский компания. Азыр уже крымский болуп калган. Кумтөр. Ооба. Ал сен кайдасың? Футболдун родинасында. Бразилия. Ал сен кайдасың? Бир следующий. Ал сен кайдасың? Следующий. Ал сен кайдасың? Кийинки сөз сурануудабыз. Ойноп жатам. Биз ал жака постоянно гендер пати уюштурабыз. Аябай Детская площадка. кленовый лист. Кленовый лист. Аталышы кленовый лист. Постоянно барып жүрөбүз. Ойнойбуз. Аябай коз жер, концерттерди деле уюштуруп атты. Ошош бирок алысыраак. Бул жер алысыраак, постоянно эле барып жүрөбүз. Ошол жака гендер пати, декорация. Кленовый лист. Аталышы. Убакыт бүтү. Аябай жакын, мындайча айтканда башталыш аябай жакшы болуп жатты эле. Тасталып калдык десек болот да. Бирок мен мырзалардан сурагым келип жатат да, учурда айымдар ошондо футболдун мекенин Бразилия деп ойлошот экен, деп ойлошот. Билбейм, Бразилия эмеспи, ким билет, балким ошондой. Мага кызык болду, бирок анткени футболдун мекени дегенде дароо эле Бразилия деген жооп узатылды. Мен болсо таба алмаган эмесмин деп айтып кетейин, азаматсыздар. Бразилия деп туруп. Сонун түшүндүрмөлөр болду. Эң негизгиси, келиңиздер, биз учурда жыйынтыктайлы. Алло сен кайдасың оюнун учурда салюттар бизде 6 локацияны тапканга жетиштиңиздер. Кечирим сурайм, 6 эмес 5 локация экен. Гольф клубту таппай калдык, Гольф клубту таппай калдык, ошондо 5 локация болуп калат экен. Эбесе тең тайлашуучулар болсо, Хлопушка командасы 9 локацияны тапканга жетишти. Бир халва бар, дагы бир жолу учурда Хлопушка командасына эгарылат. Жалпы жыйынтыктаганда 2-0 алдуда Хлопушкалар келе жатат. Келиңиздер, чамданыңыздар, салюттарыбыз, келиңиздер. Эмесе, мындан дагы кызыктуу оюнубузга кезекти берели. Учурдагы оюнубуз жаныбарларды тап деп аталат. Эки командалар тең, учурда эстафета болот деп айтылам. Анткени студияда ар кандай жаныбарлардын үндөрүн угабыз, дабыштарын угабыз. Командалар болсо үн дабыштар кайсы жаныбарга таандык экендигин табышы керек. Ар бир команданын 3төн мүмкүнчүлүгү бар. Жана эң эле кызыктуусу ар бирөөнүн өз баскычы дагы бар. Хлопушкалардын байкасаңыздар биздин сүйүктүү, ушундай сүйкүмдүү коңузубуз. Үнүн чыгарып койсоңуздар дагы болот. Тең тайлашуучуларда салюттар командасында ксилофон. Эң сонун. Дал эмне үчүн баскычтар керек десеңиздер, жаныбарларды тапканга чейин биринчи кезекте команда баскычты басып туруп, андан кийин жаныбардын аталышын атай алат. Дагы бир жолу айтылып кетейин, ар бир команданын 3 мүмкүнчүлүгү бар. Ирети боюнча биз 5 жаныбардын үнүн угабыз. Келиңиздер, даяр болсоңуздар биринчи жаныбарды угалы? Даярбыз. Келиңиздер, биринчи жаныбардын үнүн угалы. Биринчи бул жак басты, мен байкадым. Уй. Музо. Бир гана мүмкүнчүлүк бар. Туура тапканга аракеттениңиздер. Кимдерiniz уй деңизби, кабыл берейинби? Ооба. Жакын келиңиздер, бирок уй эмес. Музо. Музо эмес. Дагы бир жолу угалы? Дагы бир жолу угуп көрөлү? Бык. Албетте бул бука да. Уй деп баштаңыздар, биз буканы карап коелу. Тилекке каршы уй болсо мен таба алмайчумун да, бирок аябай жакын келиңиздер, таба алган жоксуздар. Бул жакта дагы жаныбарлар Буканын айырмасы бар, албетте айырмасы аябай чоң. Аябай чоң айырмасы. Келиңиздер, экинчи жаныбарга кезекти берели. Хлопушка командасы. Башында чайка деп ойлондум, бирок аягында кымшылап аткан итпей калды да. Жок, ит эмес.
Барбы жооп? Салют командасы. Бир жолу уксак болобу же? Дагы бир жол болот, албетте угалы. Шакал. Жок. Чүү эмес. Кичинекей баланы ыйлаган. Батырайым. Мүмкүнчүлүктү кое берсе алыңыз. Басыңыз. Басып. Маймыл эмеспи? Маймыл эмес. Ар бир команданын бирден мүмкүнчүлүгү калды. Мен сиздерге жардам берейин, жакшылап угабыз. Бул жаныбардын алдыңкы буту кыска, арткы буту узун. Силерсик болот. Жок, силер басып койдуңар. Кенгуру. Кенгуру эмес. Кенгуру эмес. Чындыгында эле секирип чургоого абдан ыңгайлуу. Сиздерге жардам берип жатам учурда. Кулагы узун, куйругу кыска, жүнү жумшак, коюу. Кулагы узун, жүнү кыска, жумшак, коюу. Секирет, кышкысын бир аз көгүш болуп кетет, жону. Кролик. Албетте бул койгон азаматсыздар. Эмне себептен бирок баланы ыйлаган деп койдум. Бул жакта жаныбарлар гана Мадина, унутпаңыз. Келиңиздер, дагы мүмкүнчүлүк бар. Кезекти 3-чү жаныбарга берели. Дагы бир жолу окуп көрөлү. Уже никто не хочет слышать. Кичинекей балдар конфет сурап жаткандай болдук да. Балким Мадинанын ою боюнча да айтып кетейин. Мен жардам берет окшоймун. Чындыгында бул дээрлик бардык жерде жашоочу чымчык. Сиздер бул куштун атын табышыңыздар керек. Бул бардык жерде кездешет, бирок алар жылуу климатты жактырышат. Сиздер бастыңыздар, ошондо? Чайка. Чайка эмес. Булар жылуу климатты аябай жактырышат жана көпчүлүк учурда аларды Африкада биз байкай алабыз. Кыргызстанда барбы жокпу тилекке каршы мен бир дагы жолу көргөн эмесмин жана аларга тушул эле болбой эле коелу, анткени ал жырткычтардын бирине кирет деп айта алабыз. Анткени алар адатта өлүктү издешет жана саваннадан өтө бийик учуп жүрүшөт. Атын эстеш керек да эми? Грифы. Албетте азаматсыз. Голая шея. Аны байкай алабыз учурда. Келиңиздер, кезекти 4-чү жаныбарга берели. Салют командасы. Ошо окшош экен. Чочкого окшошот. Чочко эмес. Тең табашуучулар барбы жок? Дагы окуп көрөлү. Дагы бир жолу окуп көрөлү. Бир жаныбар ыйлап атат иши болсо. Жардам берет окшоймун, бул чындыгында грифтей оор деп айта аламын, бирок бул куш эмес, эч мындай ойлонбоңуздар. Грек тилинен которгондо бул жаныбар мүйүздүү жаныбар деп которулат. Африкада кездешет жана көпчүлүк учурда мурун аябай Африкада көп болчу да, жана көбүшүнүн аларга аңчылык күчөгөн. Андан кийин алар азайып, акыркы 15 жылда акыркы бул жаныбарлардын саны кескин кыскарып, жана кээ бир ушу аймактарда аларга аңчылык кылууга ушундай тыюу салынат да. Байкасаңыздар, ошондо сиз Саида бастыңызбы? Катуураак баспайсызбы? Кимде калды, бастыңызбы, баскан жоксузбу? Носорог? Жок, бул носорог эмес, сиздерде бир мүмкүнчүлүк бар. Буттары адатта узун жана ички, куйругу бир тутам чач менен аяктайт. Бардыгы тынч, коомдук, уялчак жаныбарлар, алардын кыймылынын өтө ылдамдыгы менен өзгөчөлүнөт. Сур. Сур эмес. Быстро эмес, чын болдуңуз окшойт. Мен башкача жардам берейин. Бул мүйүздүү жаныбар. Жана тынч, коомдук, уялчак, аябай бат чуркашат. Көпчүлүк учурларда балким биз аларга эч кездешкен эмеспиз деп айта аламын, анткени эстесек, ушул жаныбар тууралуу мультфильм тасмасы бар да. Антилопа. Албетте антилопа, азаматсыз антилопа, кантип билип койдуңуз Саида?
кантип билдим? Жок, бат чуркайт дегенден, анан тынч дегенден да. Ооба, байкаса кантип болуп ушу Африкада көп Discovery'лердин тасмаларында кездешет деп айта аламын. Байкуш жаныбарлар ушу аябай коомдук тынч болушат, анан көпчүлүк учурларда аны жырткычтар жеп салышат, ошондуктан айтып жатканым, азаматсыздар барабар келе жатабыз. Акыркы жаныбар калды. Акыркы жаныбарга кезекти берели. Саида? Надо подумать. У нас есть Анда дагы бир жолу калы келиңиздер. Кааска окшош го, каас. Каз эмес. Тең талашуулар барбы, жок? Жок, Пингвин эмес, бирок баскычты бастырып айтып коюңуз, мен кабыл алып коеюн. Пингвин эмес бул. Бирден мүмкүнчүлүктү кетирдик. Мен бул тууралуу айтып кетейин. Бул канаттуу. Бул аябай зор канаттуу, чоң канаттуу. Узундугу 1 метрден ашык. Ал эми кош канаты Орел. Нет, не орел. Сейчас, секунду. жок, туура эмес. Страус дагы эмес. Кош канаты жайылганда 2 метрге жетет. Ушундай куштун салмагынын болгону 2 килограмм экендигине ишенүү да кыйын. Кептин баары анын тал канаттарында. Канаты өтө көпшөк келип, көйкөлүп турат. Айрым түрлөрүнүнкү өтө кооз болот. Алар өтө сейрек кездешет. Бул зор канаттуу 5 тамгадан турат. Биринчи тамгасы П. С тамгасы. Цапля. Албетте сабырсыздар. Аябай жардам беренге аракет кылдым, баардыгы мени карап турду. Бирок карабастан келиңиздер жаныбарларды тап оюнубузду жыйынтыктайлы. 2 жаныбарды учурда Хлопушка командасы туура тапты. Салгылашуу аябай оор болуп жатат чындыгында. 3 жаныбарды болсо учурда Салют командасы туура тапты. Бир халва балл Салют командасына жыйынтыктаганда 2-1. Учурда келиңиздер, мындан да кызыктуу оюнубузга өтөлү. 2-1, бирок алдыда Хлопушка командасы келе жатат. Биз кийинки оюнубузга өтө берели. Учурдагы оюнубуз калппы чынбы деп аталат. Сиздер байкагандай эле менин колумда ушундай кичи карточкалар бар. Алардын жарымысында калппы деген жазуу бар, жарымысында чынбы деген жазуу бар. Мен бул карточкаларды аралаштырып туруп азыр командага бирден таратамын. Кайсыл карточка туш келсе, ошого жараштуу сиздер окуяны айтып бересиздер. Эң негизги билетиңиздер бул оюнда команданы жалпы тең тайлашуучуну алдап кетүү болуп саналат. Эгерде команда алдап кетип дагы жана сөзсүз түрдө тең тайлашуучунун карточкасын туура таап алса, бул учурда команда 2 балга ээ болмокчу. Келиңиздер, учурда мен карточкаларды аралаштырайын жакшылап. Хлопушка командасы 1 карточканы тандайбыз. Салюттар. Эми карточкаларды көрүп туруп ушул үстөлдүн үстүнө коюп коюңуздар. Анан ачып ийбеш үчүн келиңиздер, ойлонууга биздин катышуучуларга убакыт берели. Андан кийин чогуу окуяларды угабыз. Калппы чынбы оюнубузду улантмакчыбыз. Учурда карточкаларды биз таратканбыз. Келиңиздер, окуяларды угалы. Бул оюнду биринчиден болуп Салют командасы ачып берет. Анткени буга чейин алуу сен кайдасыңды Хлопушка командасы ачып берген, ошол себептен кезек сиздерде. Ким айтып берет, окуям Саида, сиз айтып берет окшойсуз, Саида айтып берет. Болуп жатабыз. Так, а я забыла, что хотела сказать. Эстейбиз. Точно калп экен булар. Жок, бир жолу илгери бизден бирөө заказ кылыптыр. Заказ кылып туруп, бир чоң шарды, мындай десем, кымбат шарлардан аябай кооз кылып жасап беришти биздин кыздарыбыз. Жасап берип, алар кетишти. Анан съемканы башташты, бир
природага чыгышты го дейм. Жакын эле может болгон. Жок. Жакын, наверное. Анан шарды жарайын десе, шары учуп кетиптир. Шары учуп кетип, апей деп. Анан таң калыштуу история болду ошондой. Ошо менен окуя. Билишти, албетте билишти. Бирок билишти, ошо тапкыр. Бул оюнда Суроо берсе бул болот. оюнда суроо берсе болот. Ар бир команда бири-бирине 3төн суроо берсе болот. Тең тайлашуучу 3 суроо берүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Анан обязательно чын жооп бериш керек. Каалашынча өзүңүз калп айта бериңиз. Карточкага жараша. Алар андан кийин огнетушитель атып билишти. Ооба. Аха. Ооба. Конечно. Актан менен Фируза. Актан менен Фируза. Ооба. Ошондой болгон окуя. Ошондой окуя болгон. Болгон, силер билет окшойсуңар, э? Ооба. Башка окууну айтып берет билесиз анда. Сайда. Келиңиздер. Эми көп бул тууралуу талкуулабай эле келиңиздер. Туура жоопту билдик окшойт, э? Албетте айтып кетиңиздер. Калппы, чынбы? Чын. Чын болгон мындай. Чын болгон, э? Да. Карточканы көрөбүз коюңуздар. Чын беле? Эмне эсептен башка окуяны айтып берген жоксуздар? Булар билип турбайбы? Жок, билбейм, что-то. Аягына чейин айтпай коелу деп ойлоду. Ар эле Көп ойлонуп гендер пати темасы боюнча айтып берели дегенбиз. Анан убакыт аз. Ошо көрсө биз көп иштегендиктен билет экен. экөөбүз тең билбеген окуясы почти жок. Гендер пати андай билбей калган убакыттар деле болгон, бирок бул аябай белгилүү окуя болгон бизге дагы. Ошондой пранк кылып асманга учуруп, анан кийин болсо огнетушитель атып анан билишкен да. Көп просмотр чогултуп, бир аябай бир окуя болгон да бул. Эң сонун. Эмесе мүмкүнчүлүк кой берилип калды. Туура жоопту сиздерди куттуктаймын. Туура жооп болду. Келиңиздер. Эмесе кезек сиздерде Хлопушка командасы болуп жатабыз. Мен болгон историяны айтып берейин. Биз гендер патини уюштурганда жөн эле реквизиттерди бербей, биз уюштуруучу ведущий болуп да барабыз да. Ошондой жерге көп барабыз. Анан гендер пати өзү кызыктуу болсун деп бир тактайыбыз бар. Аяка коноктор добуш беришет да. Кызбы же эркекпи деп, улбу же кызбы деп добуш беришип, анан эки командага бөлүнүшөт. Анан ал жерде акча да коюп ставка коюшат да. Анан кайсы аягында шарды жарганда же баланын келечекте баланын жынысы билингенде ошо команда утуп алат да. Анан берки балага, например, кыз болуп калса, балага берген добушка чогулгон акчаны кыздын командасы алып кетет да. Ошондой кызыктуу кылып өткөрөбүз. Анан ошондой бир мероприятияда бир немеси келип, досу келип, мага взятка берип атпайбы? Президентке бергендей деп койму? Мага айтып койгулачы депчи. Анан негизи бизде мындай эреже бар да. Ата энеси билмейинче эч кимге айтпайбыз. Барган ресторандарда администратор, официанттар баары айтып койгулачы дей берет да. Негизи айтпайбыз да, аягына чейинчи. Анан мен дагы принципке туруп айтпай койдум да. Анан билинди, баары билинди. Ал киши ошо взятка берем деп аткан киши билди, ал командасы утуп алды. Анан мероприятие бүткөндөн кийин келип мага 1000 сом колума кармап атпайбы? Айтпаганыңыз жакшы болуптур, ушундай билген жакшы экен, сүйүнүчтүү экен депчи эрежени кармап, айтпай койдуңарга рахмат деп, анан баары мага 1000 сом чайга деп берген да. Ошондой окуя болгон. Жакшынакай окуя. Эмесе айта кетиңиздер, суроо бар сиздерде, мүмкүнчүлүк бар? Окуя Диярда болду беле? Ооба. Жакында болду. Бир эки ай. Вопросы не тратьте. Эки суроо болду. Уюштурган ата эненин ууту Корея беле? Корея беле? Ооба. Бул окуя чын. Чындыгы окуя деп айтып кетишти. Карточканы көргөзөбүз. Бул экен. Алдап сиздерди
байкасаңыздар. негизи может бул окуя болгон, бирок окуя болгон эмес, ошентип бирөө эле бизге айтып койгулачы деп взятка берем деп айтышат да, анан билгенден кийин уже эч ким эчтеке кылбайт деп койбойт. Байкасаңыздар, аябай мындайча айтканда тонко десек болот. Айпирайым азаматсыздар. Жана байкасаңыздар, ошондо деги эле ушундай окуя болду, бирок сизге эч нерсе берилген жок. Жок, эчтеке берилген эмес да. Берип жүргүлө. Берип жүргүлө. Байкасаңыздар, буга чейин мен айтып кеткенмин, эгерде команда биринчи кезекте алдап кетсе, тең тайлаш үчүн, экинчи кезекте өзүнүн туура окуяны тең тайлаш үчүн таап калса, жалпысынан 2 балга ээ болот дедик. 2 балда учур Хлопушка командасында. Жалпы жыйынтыктаганда 4-1 алдыда Хлопушка командасы келе жатат. Биз болсо кийинки оюнубузга өтөлү. Учурдагы оюнубуз крокодил деп аталат. 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча сөздөрдү табышы керек. Ал сөздөр мисалы жаныбарлар, тамак аштар, ар кандай буюмдар болушу мүмкүн. Эң эле кызыктуусу командада бири экинчисине кыймыл менен гана ошол сөздөрдү көргөзүп берет. Эч үн чыгарбайбыз, эч сөз сүйлөбөйбүз, кыймыл менен көргөзөбүз. Максималдуу түрдө сөздөр тапканга аракет кылыңыздар. Анан жөн гана кийинки деген сөздү айтууга уруксат беремин. Түшүнүктүү, Эмесе бул оюнду биринчиден болуп, учурда салют командасы ачып бермекчи. Келиңиздер, кеттик анда. Кийинки. Плинтус. Да. Жылан. Кенгуру. Азаматсыз. Чымчык. Орел. Чымчык. Кандай чымчык? Голубь. Азаматсыз. Сумка. Арбуз. Это Шош кетет. дыня. Азаматсыз. Губы. Шприц. Ой, эмне кылып жатат? Шприц этот. Что-то не могу понять. Кийинкиси. Следующий. Кийинкиси. Следующий. Салют. Убакыт бүтү. Ушул сөздү таппай калдыңыздар, урматтуу айымдар. Ботексти көргөзүп жатты. Шприц менен Саип оозун жасап жатты. Саида айым аябай сонун көргөздү. Оозу да вот набухли да, так скажем. Чоңоюп дагы кеңейип калганда көргөзүп кеттиңиз. Эң сонун көргөзмө болду. Жакшы жыйынтык. Кезекте болсо биз экинчи командага берели. Крокодил оюнун учурда Хлопушкалар улантууда. Келиңиздер, сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Кукуруза. Дальше. Кийинкисиз. Кол жумай, раковина, суу, кран, Азаматсыз. усы, Кийинкисиз. жылан, нора. Суда сүзгөн крокодил бы? Ладно, следующий. Нет, жылан, суда сүзгөн жылан, анаконда, бака. Давай следующий. Чай, кофе, чай. Кружка, чайник. Духи, цветы, аромат, запах. Не деген гүл, роза. Джиппи. Кожа, тырмак, кол, кости.
жук, таракан, таракан, паук, семечка, кийинки Уақыт бүттү. Азаматсыз Мадина. Билбейм, мен де ойланып койдум, негедир коңузду көргөз жатат, мен билдим таппай каласыз точно. Анткени балким көргөзсөңүз, балким тиклешнялар менен иштетсеңиз, балким табылмак, бирок сиз көргөзүп койдуңуз. Эмеси оюнубузду жыйынтыктайлы эң эле сонун түшүндүрмө болду, бирок таба алган жокпуз. Бул балык сөзү болчу, аябай жеңил сөз болчу. шалым болчу биринчиси. Унутуп калдыңыз окшойт. Эмеси жыйынтыктайлы крокодил оюнун бул оюнду учурда Салют командасы ачып берип 5 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Тең тайлашуучулар биздин Хлопушка командабыз болсо 7 сөздү тапканга жетишти. Бир аз эле караңыздарчы, 2 эле сөз жетпей калды. 7 сөздү таптык, жыйынтыктаганда 6-1. Алдыда Хлопушка командалар келип жатат. Кезекти келиңиздер, жыйынтыктоочу оюнубузга берели. Озумдан окуу оюнубузду баштамакчыбыз. Бул оюнда команданын бири наушник тагынып, эч нерсе укпастан, экинчиси артикуляциянын жардамы менен айтып жаткан сөздөрдү табышы керек. Ал сөздөр биздин экранда пайда болот жана ар бир командага 90 секундтан убакыт берилмекчи. Сиздер байкагандай эле Айпирайым наушникти тагынып даярдыгын көргөзүүдө бул оюнду биринчиден болуп Хлопушка командасы ачып бермекчи. Даярбызбы? Даяр болсоңуздар мен музыканы коюп туруп үнүн көтөрөйүн. Уақыт кетти. Жок, кандай көргөзбөйбүз. Кийинки сөз суранам артикуляция менен гана. Болдубу? Глюкоза. 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 Следующий. Мурун. мурун, Мурун. мурун, Көргөзбөйбүз. Чымчык. Чымчык. Кийинки сөздү кабыл албай коелу, көргөзсөк. шүмелек, Чымчык. инек, Чымчык. имбирь, Ой, следующий. Чыңгыз. Чыңгыз. шины, Велосипед. велосипед, Бу. Бу. мурут, Бу. мун, Бу. Бу. мурун, Бу. бум, Бу. Көргөзбөйбүз кол менен. Бу. буру, Ой, следующий. Сакал. 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 сахар, Сакал. сакал, Чыңгыз. Чыңгыз. ирис, Чыңгыз. джинс, Чыңгыз. жылдыз, Чыңгыз. Чыңгыз. чыңгыз, Учпучмак. үч бурчмак, Следующий. Капчыгай. 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 Учурда Хлопушка командасынын оюнун ойногон көрүп калдык. Биз болсо кезекти дароо эле Салют командасына берели. Учурда Салют командасы бул оюнду ойнотууда. Байкасаңыздар, Саидайым наушникти тагынды. Эмесе биз музыканы коюп туруп көтөрөлүүнүн. Уақыт кетти. ара, 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 Алдыга ара, Бумеранг. бумеранг, Бумеранг. Ребус. 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 рекурс, Ребус. Репурш. Ребус. 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 пульс, Кубаныч. 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 Баныч. Кубаныч. Что-то где-то это Эстелик. эстеңиз, Эстелик. эстелик, Ачкыч. ачкыч, Көргөзбөйбүз. Кол менен көргөзбөйбүз. Кабыл болгон кийинки. Колизей. колизей, Да. Дизель. книга, Дизель. Дизель.
Нет. Резина. Экс. Резина. Резина. Рези. Давайте другое. Желе. 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 Да, желе. Учурда биз озундан окуу оюнду жыйынтыктай эле. Буга чейин биринчиден болуп бул оюнду Хлопушки командасы ачып берип, сиздер 4 сөздү тапканга жетиштиңиздер, азаматсыздар. Тең тайлашуучулар салют командасы болсо 5 сөздү туура тапты. 1 балл сиздер үчүн. Жыйынтыктай эле, жалпы жыйынтыктаганда биздин бүгүнкү чыгарышыбызда Хлопушка командасы жеңип кетти. Жыйынтыктаганда 6-2 таза жеңиш деп айта аламын. Чындыгында бүгүнкү биздин конокторубузга ыраазычылык, чоң рахмат. Сиздер менен коштошобуз. Мен Имамадыева Сезим болдум. Кайрадан амандашканча.